кыш тамагы жаңы жылдык какталып бышылган өйдөк тамак болуп аталат. Ага кетүүчү азыктарды айта кетсек, бул бал, союз соус жана апельсин, ошондой эле жашылчалар кетет. Бул какталып бышылган өйдөк жасагандан биринчи эң негизги маринад болот. Маринадда биз апельсиндин цедрасын алып алабыз. Апельсиндин цедрасын ичке чукарак кылып арчып алып, майда турайбыз буну. Бир өрдөккө кетүүчү апельсин, бул бир даана апельсин болуп, бир даана апельсин кетет, ошондой эле 50 грамм бал кетет жана 100 грамм союз соусу кетет. Апельсинди сыртын кесип алгандан кийин буну майда таякча түрүндө турайбыз. Таякча түрүндө бүткөндөн кийин буга балга аралаштырабыз. Андан кийин союз соусун куябыз. Куйгандан кийин аралаштырабыз. Мындайча айтканда, өрдөктүн маринаты биздики даяр. Муну бир сыра аралаштырып коюп турабыз. Кийин өрдөктүн кереги жок жерлерин акырын кесип алабыз. Канаттын учтарын алып таштайбыз. Экинчи канаттын учун алып таштайбыз. Бүткөндөн кийин маринадты өрдөктүн үстүнө куябыз. Куйгандан кийин акырындык менен кол менен сыйпап чыгабыз бардык жагына. Келиши соусын маринадыбыз ичине чейин сыйпап. Байкасаңар биз өрдөккө туз кошкон жокпуз. Союз соустун өзүнүн тузу болот. Текше аралаштыргандан кийин апельсиндерибизди экиге бөлүп, апельсиндин согунун үстүнө сыйып коебуз кичине. Калган апельсин болсо өрдөктүн ичине салып коебуз. Себеби бул аромат берет, таам берет. Өрдөгүбүз даяр. Буну маринадка 20 мүнөткө коюп турабыз. Мына 20 мүнөт өттү. Өрдөгүбүз даяр болуп калды. Мына өрдөгүбүз даяр болду. Буну эми бышырганга даярдасак. Баш жагын кичине түзөп алабыз. Kızımın jardamı менен başını kirgizip alabız акырын. Эми шампур менен буну отургузабыз. Götürüp kanattan ödürük. Beşiyorlar. Bunu hazır. Biz asıp pişiririz da. Aşkan sularla biraz koyup. Ödürüz de yani dukakta asalım bunu.
Mınaki ördöğümüz bıştı. Hemen beri de dayanırsak. Şampuanları çıkaralım. Mınaki bıştı. İçindeki cana salıngan apelsini dal olacaktı. Çıkarıp ördöğümüz kişine soğuça beri de dayanırsek lavaşından alırız. Lavaş düşmüştükten bölüp. Ne için lavaş? Sebebi degen ördek maylı da. Lavaş kişine kurulağırak oşo kölökö biri-birine saçtap ketiş üçün lavaş kırırız. Lavaştan dayar kuralgan болгарский перецизди чили соусуна заправить этих içine. Заправить тайырда koyduk. Ördöğü sarılasak tarafına. Canına salatamızı salatımızı çetine koyduk. Yana şöyle только туралган апельсин, лимон, только себеби бам болуп кээ бирибиз жагат, кээ бирибиз жакпайт. Ошо апельсин менен лимонду бердик. Жана ошондой эле даяр кан соусун беребиз. Mınaki bizden bal pişirilgan жаңы жылдык Өзбекстан тамагы даяр болду. Тамактар